Жогорку окуу жайда бүткөн bir kız mınday dedi maga. Mıktı büttüm okuunu. Kurstaşlarımdan en aldı bolup büttüm. Bardık jagım töpkelешкен bir gana үйгө келгенде кабагымдан кар жаайт. Kolumda екі ручка көрініп қалса, атам жаныма келіп, қағылайын қызым, екі ручка көтеріп емне қыласың, бирөөсүн ручкасы жоқторға берсең бола, дейді. Түзігірек көйнек киіп қалсам, қағылайын ойлондың бұ, сені менен қатарлаш басқан құрбың сенің көйнегіңе көзі түшіп, аттең, менің де атам болғанда ошондай алып беретила деп, аны шағысынып қалбайбы. Ашханада болсын, өзімнің уктоочу бөлмөмдө болсын, бөлмөдөгү жарык өчпөй қалса, акырын кирип өчүрүп, кагылайын кызым, муну жүрүп жүр. Мен эсептегичтин акча эсептеп жатканына ичим тараган жок. Бейчеки күйүп, ысырап болуп атканынан Кудайдын алдына жооп беребиз деп коркуп атам кызым. Ашханада же дааратканадагы суу түтүгүндөгү кран чала жабылып калып, суу тамчылап атса, акырын артынан кирип, кагылайын кызым, толук өчүрсөң, сарамжалдуу болсоң, мейли суу эсептегич болбогон чакта деле суу тамчылап текке кетип баратат да. Ошон үчүн биз кыямат Алланын алдына жооп беребиз. Кагылайын кызым, сарамжалдуу бол деп. Сыртта жүрсөм маанайым ачык, үйгө кирсем күндүркө боло баштады. Жаштайымда билинген эмес байтоор, бойго жеткенден баштап атамдын мага катылганы, мага киришкени, мени оңдоп түздөгөнү ушунчалык жанга батты. Кээде өзүмдү ушунчалык даярдайм. Ата, сенин ишиң эмне? Сиздин ишиңиз эмне менен? Мен бойго жеттим да. Дей бере жаздап барып, дагы тилимди тыйып калам. Негедир акыркы күндөрү атама болгон сый урматым жогоро баштады. Атамдын сөзүн уккум келбей калды. Кеңешсем апам менен, бир нерсе сурасам апамдан сурайм. Акыркы күндөрү чынын айтам дейт ал кыз. Чынын айтам, акыркы күндөрү атамдын бир кычыгына эй жараткан, мээмди жеп аткан, мээмди жеп эл аткан, мага катылып, мага ушунчалык сын пикир тагып аткан атамды эртерээк эле алып кетчи деп дуа кыла баштадым дейт. Ушундай атанын барынан жогу дедим. Күндөр өттү. Жүрө берем бе ушинтип дипломду кармап алып эле. Бир күн атам ушул оюмду түшүнгөнсүп, кел кызым отур. Мен сага момундай жарнамаларды алып келдим. Жакшы адистерди тандап атыптыр, чакырып атыптыр. Ушуларга бир арыз жазып, өзүңдүн резюмаңды таштап койсоң деди. Деп ичимден жийиркенген гана үн узаттым. Бирок байкап көрсөм, жакшы иш экен. Акырын атама билдирбей, ошолордун телефон номерин алып чалып, резюмемди алып барып, бир канча жерге алып барып таштап койдум. Бир күн үйгө конвертте кат келиптир. Сиз менен беседа аңгемелешип баарлаша турган учур келди деп, аябай чоң мекеме, болгондо дагы дүйнөгө таанымал болгон эң чоң банктардын бири мени ишке чакырды. Бирок ал конверт келерден 2 күн мурда атам катуу ооруп өлүм төшөгүндө жатты эле. Менин дуам кабыл болмой болду деп ичимден сүйүндүм дейт. Атамдын алдына кирип, башымды төмөн кылып, эмне дешимди билбей турсам, ага чейин дарыгер артынан дарыгер, илимдүү молдонун артынан илимдүүлөрдү алып келип, дем салдырып, укол бердирип, дары иштирип, аябай камылга кылдык. Мен кирип отурганда,
Көзүн ачпаган атам акырын көзүн ачып, оң колу менен менин колумду кыса кармап мага жылмайды. Мен ошондо мага эмне күлүп атат? Кызым, эми баягы сага катылган атаң жок дегиси келип атабы деп ичимден ошенттим. Көпкө ошентти. Чыгабыз, киребиз бөлмөдөн. Атам негедир өзүнө келгенси де ордунан турду дагы отуруп, кызым, муну бул чыракты өчүрүп эле терезенин пардаларын ачып койсоң боло, жарык ошол жактан киргени жакшы эмеспи деди эле дагы баштады деп жийиркендим. Ошентип кийинки күнү эрте менен чоң банкка атайын резюманын жыйынтыгын укканы бара жатканымда атам ордунан туруп, мүрүмдөн кармап, бешенемден катуу сүйүп, өзүнүн көкүрөгүнө катуу кысып, кызым, сарамжалдуу бол. Ар бир чачылып жаткан, ар бир сынып жаткан, ар бир төгүлүп аткан нерсеге атайын көңүлүңдү буруп, оңдоп, түздөп, бүтөп, жаап өт деди. Ушул айтканы такыр калба дедимде, макул деп эшикти карс жаап чыгып кеттим. Апам башын чайкаган боюнча калды. Банктын, эң чоң банктын эшигине жеткенимде анын эшигинин туткасы сынык экенин байкадым. Шуруптары бошоп калыптыр. Эмнеге мындай? Ушул мен адашып кирдимби же чын эле банкпы бул деп акырын көңүл буруп бышытып койдум. Ичине кирсем, таштанды таштоочу чака жыгылып туруптур, таштансы төгүлүп, аны акырын салып койдум. Чырактар күндүз эле күйүп турган экен, өчүрүп койдум. Эшиктери жөн эле ачылып турган экен, жаап койдум. Акырын лифттин кнопкасын басып, жогорку кабатка көтөрүп чыгып, анан жыйынга катыштым. Бир канча адамдар менден башка баарына жооп келип атат, Мага деле ушуларга окшош жооп келет атат. Эми ордунан туруп чыга берерде аңгемелешүүнү өткөрүп жаткан комиссиянын төрагасы отура туруңуз деп отургузуп койду. Бир мезгилде мени алдыга чакырып, өзүмдүн резюмемди колума берип, анан биз сизди ишке кабыл алдык. Болгону мунау нерселерге кол коюшуңуз керек деди. Эгизе мен албай туруп элеби? Эч кандай нерсе сурабай туруп эле кабыл алып атасыңарбы? Буларчы десем, суралды. Баары өтпөй калды деди. Кантип? Мен көргөн жокмун да сураганыңыздарды десем. Биз банктын сыртына, ичине катар камераларды коюп, бизге эң сарамжалдуу инсан керек. Эгерде кайсы бир сарамжалдуу инсан келсе, сөзсүз түрдө ал ишке алынат деп чечкенбиз. Эшиктен киргенден баштап бүт бардык нерсени иреттеп келгендигиңиз сиздин ата энеңиздин сизге берген эң мыкты тарбиясы экенин баамдап, ишке сизди сынаксыз ала баштадык деди. Ошондо менин көзүмдөн кадимкиде жашакты. Баягы каргаган атам эсиме түштү. Эй ата, мени кечир. Ошол жерден бийик үнүм менен кыйкыргым келди. Эй ата, мени кечириңчи. Мен сиздин мага берип жаткан сабагыңызды таптакыр көз жазымда калтырыпмын. Мына жаман көрсөм да сиз үйрөтүп койгон нерселерди заматта жүзөгө ашыра коюп, адамдар тамшанып жүргөн ишке сынаксыз өттүм деп ичимден буркырап ыйладым. Мен бошмунбу десем бошмун. Бошсуң деди. Чыгып автобуска отуруп, эч жылгандай болбойт. Үйгө келдим, көчөдө келе жатсам, негедир биздин үйдүн алдында адамдар көп экен. Эмнеге мындай? Акырын келдим. Баягы атам, эшикти жаап кирсең деген атам, сууну өчүрүп койсоң деген атам, жарыкты өчүр кызым, эшикти жаап, момундай отур, тигиндей бол деген атам түбөлүк уйкуга кетиптир. Мен атамдын жанына келдим. Эй ата, сүйүнчү сизге, сүйүнчү. Мен сизди жек көргөн, сизден тарбия алган, сиздин эң сүйүктүү кызыңызмын. Мындан кийин мен сизди түбөлүк унутпаймын. Сиздин мага берген тапшырмаңыз, мага берген сабагыңыз сынаксыз мени бул дүйнөдөгү эң чоң банкка ишке киргизсе,
берген тарбияңыз мени бейишке киргизеринен эч кандай күмөнүм жок деп жанында ыйлап отурдум. Бирок менин көзүмдөн чыккан жаш эч кандай пайда берген жок. Анткени атам мени келгече сапар тартып кеткен эле. Кагылайындар. Кимдир бирөөңөр атаңарды капа кылып койсоңор, азыр чыккыла дагы, ата, мен сизди жакшы көрөм. Мен сизди ушунчалык жакшы көрөм. Анткени азыр чыгып чалайын десе көпчүлүгүнүн атасы жок. Эй ата, Рамазан айыңыз куттуу болсун. Туткан орозоңузду Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын дейин десе атасы жок. Ата, ифтардабы, таравих намаздабы иши кылса кайсыл учурда болбосун, мага дуа кылып туруңчу дейин десе атасы жок. Кагылайын эркектер. Биз дагы кимдир бирөөгө ошондой атабыз. А бирок биз аталарыбызды ошентип чалып, сүйүнтүп, кубантып, мен сизди жакшы көрөм, мен сизге дайым дуа кылып атам, сиздин дуаңыз менен мен ушунчалык эрежеге жеттим деп сүйүнтө алдыкпы? Эгер сүйүнтө албасаңыз, бүгүн чыгып ушуну айтыңыз азыр. Эгер колуңуздан келсе, учаккабы, унагабы билет алып тезирээк барып, аягын өп болсо дагы кызмат кылып, ыраачылык алып кайтың.